Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Эл рызкысы элге Матраимовдун депутаттары артка кайтсын. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары УКМК тарабынан издөө жарыяланган Райымбек Матраимовдун коррупциялык кланынын тамырын кыркуу аракети жүрүп жатат. Жакында эле УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупциялык жол менен байыган мурдагы мамлекеттик кызматкерлердин мүлкү мамлекетке конфискацияланаарын жана ал Кыргызстанга бир гана жол менен эл катары карапайым жашоо кечирем деп кайтышы мүмкүндүгүн билдирген. Анын Ош жана Бишкек шаарындагы эле 80 миллион долларлык байлыгы мамлекетке өткөнү да белгилүү болгон. Муну менен катар мамлекеттик кызматтардагы Райымбек Матраимов түптөгөн коррупциялык схеманын тамырын кыркуу үчүн аны менен байланыштагы бардык мамлекеттик кызматкерлерди иштен алуу чаралары да жүргүзүлүүдө. Буга байланыштуу Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнө караганда, Ош облусунда эле мамлекеттик органдардагы 50ге жакын аткаминер кызматын тапшырган. Райым миллиондун изи жогорку кеңешке чейин жетет. Парламентте дагы анын каржылык колдоосу аркылуу мандат алган бир нече депутаттар отурары белгилүү. Алардын аты дагы коомчулукта аталууда. Башкысы Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимовдун эл өкүлү болуп отурган нааразычылыктар жаралып келген. Кечээ анын мандатынан ажыратуусун эл колдоого алды. Серепчи Актан Ажымамбетов Матраимовдун иши бирөөгө оргассаң тайызгаз өзүңчөсүң макалына үндөш экенин белгиледи. Чын-чынына келгенде Райымбек Матраимовдун миллионер же карапайым экенин Кыргызстанда эч ким билчү эмес. Мурдагы бийликтегилер карапайым элге оргазып, рызкысын жейбиз деп система уюштуруп, башына Райымбек Матраимовду алып келишкен. Кийин ал система иштебей калып, Матраимовдун миллиондору башка жакка кете баштаганда иштери ачышып, элге өздөрү Райымбек миллион жегиш деп жарыя кылышкан. Өздөрү койгон тузакка өздөрү түштү. Бул элдин назарынан калды дегендик. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан боордоштор жана мекендештер. Эгерде документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, Казакстанга кирди чыктыны кааласаңыз, дасыккан айдоочулук тажрыйбасы чоң Авазбек мырзаны сунуштайбыз. Сизди арзан баада, комфорттуу унаада өз дарегиңизден алып кетип, сапарга чыкмакчы. Биздин дарек метро проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номерлар +7 936 264 1995 +7 901 33 93 435. Авазбек, жолуңуздар шыдыр болсун. Элдин бир гана колдоочусу бар, ал Кудай. Аны эсепке албай эле адамдык көз караш менен иш жасай беребиз да. Ал эми парламент кызыкчылыктарынын парламенти болуп калган. Айрымдары батыштын миллиондордун арты менен келсе, кээ бири Райымбек сыяктуу байлардын элге азыраак садака бере калып, алып келген өздүк адамы. Далили 5 жыл олтуруп элге иштеген бир мыйзам кабыл албай, өздөрүнүн кызыкчылыгына, акча уурдоосуна, баюусуна жардам берчү 30 чакты мыйзамды бир күндө кабыл алган учурлар болгон. Батыштын аракети белгилүү, эми Райымге да кезек келди. Аны жалгыз гана Садыр Жапаровдун же Камчыбек Ташиевдин душманы дебеш керек. Бул карапайым элдин талабы. Учурдагы бийликкелерде эл ушундай талап койгон. Матраимовдун партиясы парламентке келбесин деген. Болбосо акчага таянуу алдыңкы орунда келатышпады беле. Президент ошол убакта убада берген. Матраимовго да жетебиз, элден алганын элге кайтарабыз, керек болсо камайбыз деп. Мына ошол убадалар акырындык менен аткарылып жатат. Эми Матраимовдун парламентке алып барып койгон депутаттары дагы эл эмне дейт деген түшүнүккө муюп, моралдык укугу жоктугун билип арызын жазып кете беришсе, эл азамат экен дейт. Булардын аркасы ачылып, баары билинип жатса да догурунуп, кечээ дос болуп жүргөндөр бүгүн Райымды тааныбайм дегенге өчтү. Анчалык болбош керек да, булар батыштын системасын киргизип жатышат. Эл эмне десе дей берсин, мен өз билгенимди кылам дегени деп маяк курган Ажымамбетов саясат KG сайтына. Эске салсак, Райымбек Матраимовдун коррупциялык схемасы тууралуу 2018-2019 жылдардан тартып айтыла баштаган. Ошол маалда журналисттик иликтөөлөр жүргүзүлүп, Матраимовдун коррупциялык жол менен тапкан миллиардтаган байлыгы ачыкка чыккан. Бирок жарандык коомдун катуу талабына карабай Матраимовду кылмыш жолуна тартууга убагында эч кандай аракеттер көрүлбөгөн, дагы эч кимдин күчү жеткен эмес. Садыр Жапаров кызыл омполду уран кени деп айтуудан алыс болуш керек. Кызыл омполдогу кеңди уран кени деп айтуудан алыс болуп, титаномагнетит кени деп аташыбыз керек. Бул тууралуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде бүгүн билдирген. Журналист кызыл омпол кенинин айланасында талкуу жаралып жатканын айтып, кенди иштетүүдөгү алгачкы кадамдарды сураган. Кенди саясий айдыңда популисттик кылгандар уран кени деп атап алышкан.
Муну мен 1 жылдан бери дыкаат иликтеп чыккан адам катары айтылам. Аны титан-магнетит гени деп аташыбыз керек. Анткени руданын 95%-ын титан-магнетит түзөт. Бул генди саясий айдыңда популисттик кылгандар уран гени деп атап алышкан деген Садыр Жапаров. Президент генинин 95% титан-магнетит, 3% фосфор, 2% цирконий, 0,22% торий, 0,17% уран экенин белгилеген. Кандай гана ген байлык чыккан жер болбосун бир эле уран болбойт, кумтөр далалы. Анда бир эле алтын эмес, күмүш, жез, күкүрт бар. Кызыл-омполдон титан-магнетитти эле алып калганын таштап койбойбуз. Руданы ташып барып Карабалтадан ар бирин өз-өзүнчө бөлүп алабыз. Андан кийин кайсыл өлкө сураса ошол өлкөгө чийки зат катары сатабыз. Акчасы түздөн-түз республикалык казынага келип түшөт деген президент Жапаров. Ал ген иштетүү боюнча маалыматтар ачык берилип турарын убадалаган. Баткендеги ак суу чокусунда изделген россиялык альпинисттин сөөгү табылды. Россиялык альпинист Евгений Глазунов Баткендеги ак суу чокусунда каза болгонун Mountain Check-It басылмасы жазды. Буга чейин аны Өзгө Чордал министрлигинин куткаруучулары жана россиялык 3 альпинист издеп жаткан. Глазунов 12 февралда чокуга жол тарткан, акыркы жолу 16 февралда байланышка чыккан Mountain Check-It альпинист аман-эсен ылдыйга дээрлик чүп чечкенин белгилеген. Ага таш кулап кеткен болушу мүмкүн деген шериги Кирилл Поветкин. Өзгө Чордал министрлигинин маалыматты тастыктап, Глазуновдун сөөгү 300 метр бийиктиктен табылганын билдирди. Чокунун бийиктиги 5355 метрди түзөт. Эмгек министринин кармалган орун басары кызматынан бошотулду. Улан Чаначев эмгек социалдык коргоо жана миграция министринин орун басары кызматынан бошотулду. Бул тууралуу өкмөттөн маалымдашты. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Буга чейин УКМК министрликтин жетекчилиги тарабынан мамлекеттик сатып алуулар аркылуу акчаны мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталганын, Чаначев ошонун алкагында кармалганын билдирген. Атайын кызмат кошумчалаганда ведомствонун башка кызмат адамдарынын бул ишке катыштыгы аныкталып жатат. Жыйынтыгы боюнча күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жоопко тартылмакчы. Ушул кыздын абалын көрүп, ар бир мусулман адам кайдыгер карабастан жардам берет деп ишенем. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Полотбек Айдаркулов. 20 февраль 2024-жылга карата сколиозорус менен ооруган Малика тууралуу маалымат берем. Малика үчүн 200 000 сом каражат чогулду. Көп түкүрсө көл болот демекчи, 1,5 миллион сом чогултуп жардам кылып, ушул кичинекей кызыбыз Маликаны операцияга аман-эсен Түркияга жибере алалы. Сколиозорус менен ооруп күндө жатканда кыйналып жатканын айтып, кайрымдуу элден муктаж болгон Маликанын апасы жардам сурайт. Кененирээк видеодон көрүңүздөр. Дагы да азыр 1,5 миллиондой каражат керек болуп жатат. Ошо 1,5 миллион каражат чогулса, буюрса Малика кызыбыз дагы кетет. Урматтуу кыргыз элим, барыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин кылып келген жакшылыктарыңыздарга, соопторуңуздарга, кайрымдуулугуңуздарга сиздердин. Ушу биздин дагы кызыбызга дагы жардамга муктаж болуп турабыз. Акча котором десеңиздер, Мбанк Полотбек А деп чыгат, Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Да ушу 1,5 миллиондой акча керек болуп жатат. Ушу кызымдын элдин балдарындай басып, чуркап ойношун каалайм. Ушунун кыйналганын көрүп, түнкүсүн уктай албай, бир каптал менен гана жатып уктай алат. Ушу мектепке баргым келет, мен да балдар менен ойногум келет деп айтат. Айла жок. Ушу кызыбыздын сакайып, балдардай болуп ойношун каалайбыз. Сиздер которгон ушу аманаттарыңыздарды алдык. Ушу дагы жетишсиз болуп атат. Ушу кызыбыздын ойноп, элдин балдарында болуп, мектепке барып, өз алдынча окуп калышына себепчи болуңуздар. Арты дагы кыйшык, астта кыйшык өскөндүгү үчүн бул чалкасынан дагы кызым көмөрөсүнөн да жата албайт. Только бир каптал менен гана жатат. Бул каптал ооруп кетсе, бул капталына оодарып, ушу эки жагы менен алмак-салмак жата алат. Түнкүсүн кыйналат, уктай албайт. Бул да ушу эшикке чыгып, балдарды көрүп ойногусу келет. Ушу бизге берген ушу Аллах Тааланын сыноосу экен. Мага жардам берип койгула, силерге разы болсун. Мен да элдин кыздарындай болуп баскым келет, жашагым келет.
Футбол союзу Бириккен Араб Эмирлигинде ойногон Автандил Дүйшеевди улуттук командага чакырууда. Кыргызстандын футбол союзу Бириккен Араб Эмирлигинин Аль-Вахта клубунда ойногон 19 жаштагы жарым коргоочу Автандил Дүйшеевди улуттук курама командага чакырууда. Автандил Түркиянын Бешикташ клубунун бүтүрүүчүсү. Бир нече жыл бою клубтун өспүрүмдөр, андан кийин жаштар курама командаларынын капитаны болгон. Түркиянын ЖМКлары анын техникалык жеберчилигин белгилеп, өсүп келе жаткан жылдыз деп баа берип келишет. Дүйшеев 2022 жылдан бери Абу-Даби клубунда ойноп келери маалым. Бишкекте бир айда 120 маршрутка линиядан чыгарылып, ордуна автобус кирет. Бишкекте бир айдын ичинде 7 каттам 120 кичи автобус линиядан чыгарылып, алардын ордуна автобус каттамдары кирет. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык транспорт департаменти 16 февралдан 19 февралга чейин текшерүү жүргүзүп, анда айрым жеке жана муниципалдык ташуучу компаниялар жүргүнчүлөрдү үзгүлтүксүз тейлөө боюнча талапты аткарбаганын аныктаган. Айдоочулар график боюнча жумушка чыгышы керек болгон, бирок алар шаардыктарга ыңгайсыздык жаратып, жеке себептер менен каттамга чыккан эмес деп жазылат маалыматта. Мындан улам Акчолтой, Ника плюс Space Stals жана ЖТБ ишканаларына протоколдор түзүлгөн. Мэрия Бишкекте коомдук транспорт эми күн сайын текшериле турганын кошумчалады. Эртең мененки саат 8:00-дөн түнкү 23:00-гө чейин транспорт департаменти тарабынан шаарды айланып текшерүү иштери жүргүзүлөт. Аялдамаларга кызматкерлер бөлүштүрүлүп, алар эл көп чогулган жерлерди аныктап, кырдаалды тез арада чечүү багытында иш алып барышмакчы деп жазылат кабарда. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана кан айлануу системасын жакшыртуу. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Эртең менен Ысык Көл облусунун бир катар айылдарында жер титиреди. Бүгүн эртең менен Ысык Көл облусунун бир катар айылдарында жер силкенди. Бул тууралуу сейсмология институтунан кабарлашты. Жер титирөөнүн очогу Кытайдын аймагында Бедел айылынан 36 чакырым түштүк чыгышта, Ыштык айылынан 41 чакырым түштүк чыгышта, Каракол шаарынан 137 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Бедел айылында 4 балл, Ыштак айылында жана Кумтөргенинде 3 баллга жеткен. Белбоо күрөшү боюнча чемпионат, жеңүүчүлөргө диплом жана медалдар тапшырылды. 22 февралда Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосунда белбоо күрөшү боюнча эркектер жана кыз келиндер арасында Кыргызстандын чемпионаты жыйынтыкталды. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, мелдешке өлкөнүн бардык аймактарынан келген спортчулар катышты. Жеңүүчүлөргө диплом жана медалдар тапшырылды. Эске салсак, белбоо күрөшү боюнча чемпионат 21 февраль күнү башталган. Чемпионатта күрөштүн эркин жана классикалык түрлөрү боюнча мелдештер болуп өттү. Жасаган кылмыш убакыт өтсө унутулуп калбайт, мыйзамга өзгөртүү кирди. Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексинин жана кылмыш жаза процессуалдык кодексинин айрым беренелерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кол койду. Мыйзам былтыр 28 декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Кеп эскирүү мөөнөтү мындан ары колдонулбай турган кылмыштын түрлөрү тууралуу болууда. Тагыраагы коррупция жана ири өлчөмдө жасалган алдамчылык кылмышынын эскирүү мөөнөтү мыйзамдан алып салынды. Ошондой эле эскирүү мөөнөтү уюшкан топтун кылмыштык коомдоштуктун курамында кызматтык абалын пайдалануу менен ишенип берилген ири жана өзгөчө ири өлчөмдөгү мүлктү ыйгарып алса же коротсо да колдонулбайт. Мыйзам расмий жарыялангандан 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Кыргызстандан чыгарылган акчанын суммасы 2,2 эсеге азайды. Өткөн жылы Кыргызстандан сыртка 561,2 миллион доллар которулду. Бул туурасында Улуттук банк билдирди. Жакында эле башкы банктык мобилдик тиркемелерди жана электрондук капчыктарды колдонуу менен акча которуулардын көлөмү өсүп жатканын билдирген. Эми которуулардын бул түрү да статистикага киргизилип, салыктуу транзакциялар менен бирге эсептеле баштады. Өткөн жылкы көрсөткүч тарыхта 3-чү сапта турат. Рекорддук сумма 2022 жылга катталып 1 миллиард 213,5 миллион доллар чет жакка которулган.
экинчи орунда 2021 жыл турат. Анда 562,8 миллион доллар чыгарылган. Белгилей кетсек, Кыргызстанга келип түшкөн каражат чыгарылган суммадан бир нече эсеге көп. Былтыр өлкөгө 2,7 миллиард доллар которулган. Абактагы воровского общака деп аталган топту каржылоого шектүү кармалды. Ош шаарынын номер 25 тергөө абагында воровского общака деп аталган топту каржылоого шектүү кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалымат караганда айтылган топ М-банк, Мегапэй электрондук капчыктарын, Оптима банк, Элкарт, РСК банк электрондук карталарын үзгүлтүксүз колдонуп жүрүшкөнү аныкталган. Ал капчыктар карталар аркылуу уурулар тобуна воровского общака каржылык колдоо көрсөтүлүп турган. Булардын негизги борбору Бишкек шаарындагы номер 21 түзөтүү абагы экени тасыкталган. Түшкөн акчалардын көбү абактагылар арасында баңгизат сатып алууга жумшалган. Которулган акчалардан абак кызматкерлери үлүш алып турушкан. Иликтөөдө 2012 жылдын 31 июлунан 2023 жылдын 4 сентябрына чейинки мезгилде номер 25 тергөө абагында уурулар тобуна 18 миллион сомдон ашык акча которулганы далилденген. Мунун ичинен айына 200-300 миң сому Бишкектеги номер 21 абакта отургандарга которулуп келген. Бул греф деп аталган иш менен өлкөдөгү башка абактарда алектенери маалым болгон. Иликтөөнүн натыйжасында 1978 жылы туулган БМнын Кыргызстандагы коммерциялык банктардын биринин картасын колдонуу аркылуу Камчыгөлбаевдин тобун каржылап келгени аныкталган. Ал кармалып Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына камакка алынган.